Балдарыңызга кичинесинен сүйүүнү үйрөтүңүз. Көптөгөн жалгыз бой энелер балдарын күйөөсүнүн жардамысыз чоңойтушат. Бул чындыгында эле абдан оор. Мен бул оор милдетти жеңе алган аялдардын баарына суктанам. Жалгыз бой энелер чарчоо эмне экендигин жакшы билишет. Ажырашуулардын учурдагы пайыздык көрсөткүчү жогору болуп тургандыктан, ар бир аял турмушка чыгып балалуу болгонго чейин мен өзүмдүн күйөөмдүн жардамысыз балдарымды жалгыз тарбиялай аламынбы деген суроону бериши керек. Баланы тарбиялоо жана аны багып чоңойтуу канчалык татаал экендигин элестетүү да кыйын. Көптөгөн жалгыз бой аялдардын колунан келбейт дагы. Эне болгондон кийин супер аял болуу шарт эмес. Бизге кемчиликсиз ата-эне болуунун кажети жок. Ата-эненин бала тарбиялоо боюнча жаңы көндүмдөрүн өздөштүрүү үчүн бир нече жана пайдалуу китептерди окуу жетиштүү. Мисалы, Бапыр Мадаминов ата-энелер сиздер үчүн, Кыялбек Акматов бала мыкты болсун десеңиз, баланы тарбиялабай өзүңдү тарбияла аттуу китебин окусаңыз болот. Эгер сиз мээримдүү ата-эне болсоңуз, анда балдарыңыз мыкты инсан, сизге жолдош болуп чоңоюуга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Алар ишенимдүү жана ийгиликтүү болуп чоңоюшат. Өзүнө болгон ишенимдин ички өзөгү тынчтыкты жана бейпилдикти алып келет. Менин оюмча, балдарыбыз үчүн кыла турган эң чоң жакшылыгыбыз бул өзүбүздү сүйгөндү үйрөнүү. Анткени балдар биздин жүрүм-турум менен калыптанышат. Эгер жашооңуз жакшы жакка өзгөрсө, анда балдарыңыздын жашоосу да жакшы болот. Сиздин өзүңүзгө болгон кадыр-баркты сыйлоо сезимиңиз бүтүндөй үй бүлөңүзгө ишенимдүүлүктү жана бакубатчылыкты алып келет. Баланы жалгыз тарбиялоонун артыкчылыктары дагы бар. Бүгүнкү күндө аялдар уулдарын чыныгы эркек, сонун күйөө кылып тарбиялоого мүмкүнчүлүк алышты. Эркектердин жүрүм-туруму жана алардын мамилеси көп учурда аялдарга жакпай келет. Бирок эркектерди тарбиялаган аялдар эмеспи? Эгерде биз эркектерибиздин боорукер, мээримдүү, аял затын түшүнгөн адам болушун кааласак, анда энелер ушул сапаттарды уулдарына сиңирип, ушул өзгөчөлүктөргө тарбиялашы керек. Эркектен, күйөөдөн конкреттүү эмнени каалайсыз? Чындыгында эмнени каалап жатканыңызды так түшүнүү үчүн тизме түзүүнү сунуш кыламын. Уулуңузга сиз эркектин кандай сапаттарды көргүңүз келсе, ошолорду үйрөтүңүз. Уулуңуздун аялы сизге ыраазы болот. Үй бүлөңүздө уулуңуз, келиниңиз жана сиздин ортоңузда достук, жылуу мамиле орнойт. Биздин мектептерде өзүн өзү сыйлоо жана өзүн өзү кадырлоо милдеттүү сабак болуп кире турган күндү көргүм келет. Балдарга акыл эстин, руханий баалуулуктун күчүн үйрөтүңүз. Ошондо алар өзүнө ишенген, күчтүү адам болуп өсүшөт. Кыздарыңызга өзүн сүйүүгө жана урматтоого үйрөтүңүз. Ошондо алар чоңойгондо басмырланууга жол беришпейт. Уулдарыбыз дагы айланасындагылардын бардыгын сыйлаганды үйрөнүшөт. Бир дагы ымыркай үстөмдүк кылуучу, аяосуз адам болуп төрөлбөйт. Бир дагы ымыркай алсыз, кордолгон курмандык болуп туулбайт. Биздин балдар бул жүрүм-турумду кийин үйрөнүшөт. Алар аны ата-энесинен, айланасындагы чоңдордон алышат. Эгерде биз коомубуздагы ар бир адам сый-урмат жана сүйүү менен мамиле жасашын кааласак, анда балдарды чын жүрөгүбүз менен мээрим төгүп, кичипейилдик менен тарбиялоо биздин милдетибиз. Ошондо гана эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе толук өз ара түшүнүшүү жана макулдашуу болот. Эгерде сиз эне болсоңуз, анда балдарыңызга үлгү болуңуз. Аларга жакшы сөздөрдү колдонууну жана күзгү менен иштөөнү үйрөтүңүз. Балдар күзгүлөрдү абдан жакшы көрүшөт. Күзгүнүн алдында чогуу иштеңиз. Бири-бириңиздерге карата жакшы сөздөрдү түзүп колдонуңуздар. Бири-бириңиздерге позитивдүү ойлорду жана идеяларды жаратууга жардам бериңиздер. Бүтүндөй үй бүлө колдонгондо жакшы сөздөр өзгөчө натыйжалуу болот. Балдарыңызга алардын жакшы же жаман ойлору эмне үчүн ушунчалык маанилүү экендигин түшүндүрүп бериңиз. Ошондо балдар алардын жашоосу жана маанайы
өздөрүнө байланыштуу экендигин түшүнөт. Алар жашоо тартуулаган мүмкүнчүлүктөрүн жана күчтөрүн колдонуу менен дүйнөнүн өзгөрүшүнө жардам берүүчү жаратуучулар. Алар жашоо тартуулаган мүмкүнчүлүктөрүн жана күчтөрүн колдонуу менен дүйнөнүн өзгөрүшүнө жардам берүүчү жаратуучулар. Ата-энелер көбүнчө сезимдерин көрсөтүүдөн коркушат. Ар бир үй-бүлөдө айтылбаган таарынычтар, көйгөйлөр көп. Аларды талкууга алуу зарыл. Балдар ар кандай кайдыгерликке, жалганчылыкка өтө сезимтал болушат. Бирок алар ата-энелерди байкап, алардын жүрүм-турумун кабыл алышат. Ата-энелер балдарынын жүрүм-туруму өздөрүнүн иш-аракеттеринин күзгүсү экендигин түшүнбөй, алардын иш-аракеттеринен үрөйлөрү учат. Өспүрүм кезинде балдардын сезими өзгөчө алсыз болгондуктан биз өтө оор өткөн мезгил тууралуу көп угабыз. Ата-энелер балдарына кылган мамилеси тууралуу ойлонбостон баардыгына балдарын гана күнөөлөшөт. Балдарыңыздын иш-аракеттерине кылдаттык менен көз салыңыз. Ошондо алардан сиздин жашыруун сезимдериңиздин чагылышын көрө аласыз. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен күрөшүү, терс эмоциялардан арылуу менен сиз албетте балдарыңызда болгон сонун өзгөрүүнү байкайсыз. Көбүнчө биз бардык кыйынчылыктарыбызды башкаларга жүктөйбүз. Алардын себеби өзүбүздө жашырылганын байкабайбыз. Эгер балдарыбыздын же айлана чөйрөбүздүн иш-аракеттери бизди тажатса, бизди ачууландырса, биз эч качан бул үчүн өзүбүздү күнөөлөбөйбүз. Тескерисинче, ачуубузду башкалардан чыгарабыз. Бирок айланадагы адамдардын буга эч кандай тиешеси жок. Алардын иш-аракеттери өзүбүздүн жашыруун ынанымдарыбызды чагылдырат. Ичибизде катылып жаткан терс ойлорубузду жана ички сезимдерибизди билдирет. Мындай күзгү бизге бардык терс сапаттарыбызды көрүп, андан арылууга мүмкүнчүлүк берет. Кийинки жолу бирөөгө катуу кыжырыңыз келсе, ачууга алдырбаганга аракет кылыңыз. Андан көрө өзүңүзгө бул кырдаалдан өзүм үчүн кандай сабак алсам болот? Бул жагымсыз көрүнүш менин балалыгымда болуп өткөн кайсы бир окуяны эске салып жаткан жокпу? Мен башкалардын катачылыгын кайталайын деп жаткан жокмунбу? Өзүмдү жана мени кичинекей кезимде таарынткандарды кечире аламынбы? Же башкалардын көңүлүн оорутуп, таарынычым үчүн өч аламбы деген суроону бериңиз. Биздин балдарыбыз, досторубуз, айлана чөйрөбүздөгүлөр биздин сыртка кое берүүдөн корккон сезимдерибизди көрсөтүшөт. Биз аларга кайтып келгибиз келбейт. Терс ынанымдарга бетме-бет келип, аларды жоюунун ордуна биз жагымсыз сезимдерден жүз буруп, далыбызды салып алыс качабыз. Балдарга акыл-эстин, руханий баалуулуктун күчүн үйрөтүңүз. Ошондо алар өзүнө ишенген күчтүү адам болуп өсүшөт.